2017-жылы Кара-Суу районунда дыйкандарга шарт түзүү максатында логистикалык борборлор курулмак. Ал үчүн г.Ош жана Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнөн 39 гектар жер ажыратылган. Бирок коюлган план 1 жыл ичинде аткарылган жок. Анын себебин тиешелүү жетекчилер инвестордун жоктугу менен түшүндүрүштү. Стратегияда планда биз жооп беребиз. Үчүн аткарылбай калды деген. Ушундай жооп берип коелу. Кийинки жылда ушул карап, кийинки жылы 2019 да аткарылбай калды. Коюлган стратегия коюлган пландан аткарыш керек да, болбосо койбош керек. Сиз тилиңизге биз тийгиз атпайбы? Мына ал сиздин негизги милдетиңизге кирген. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча. Кармагын өнүктүрүү маселеси бар. Докладта да айтылып кетти. Бир дагы иш ачылган жок. Мурунку ачылган ишканалар менен гана иштеп атабыз. Азырда биз көрсөткөн көрсөтүчтөр 10 миллиард деп атам, ошонун мурунку менен гана иштеп. Үчүн жаңы ишканалар ачкан жок. Логистикалык борбор менен кошо былтыр аягына чыкпай калган иштерди тездетүү тапшырмасы тиешелүү жетекчилерге жүктөлдү. Ага кошо эле район аймагында таза суу менен толук камсыз кылуу, ирригация тармагындагы маселелерди чечүү, социалдык маселелердин курулушун толук бүткөрүп пайдаланууга берүү, кооптуу аймактарда жашаган жарандарды көчүрүү 2018-жылга тапшырмаланды. Былтыркы жылы Кара-Суу району боюнча 12 айылда таза суу тартылып элге пайдаланууга берилди. Быйылкы жылы дагы мына 2018-жылга дагы биз план коюп атабыз. Азыркы күнү чоң 3 долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Ошо чоң 3 долбоорду ишке ашырып калсак, биздин Кара-Суу району боюнча 100% таза суу менен камсыз болот. Мындан сырткары кооптуу аймактарда элди көчүрүү маселеси козголду. Анткени Талдык айыл өкмөтүндө жашоого мүмкүн эмес деп табылган 17 кожолук 10 жылдан бери конушун которбой келишет. Жер көчкү ыктымалы жогору болгону үчүн тездетүү тапшырмасы коюлду. Ананда турак үйлөрдү камсыздандырууну жандантуу милдеттемеси турат. Бүтпөй калган мектептер быйылкы жылы мына мамлекет тарабынан ушундай саясат жүрүп атат. Бүтпөй калган мектептер толук бүткөрүү боюнча быйылкы жылга мына биздин район боюнча 14 мектептин курулушу жүрүп атат. 3 спорт залдын курулушу болуп атат. Быйылкы жылга да азыркы күнү даяр турганы бир 3 мектепти даяр турат, унун ачуу алдында турабыз. Өнөр жай, айыл чарба продукцияларын өндүрүү боюнча пландар 100% аткарылган. Алдыда районго күнөскана курууну жандантуу, заманбап мал союучу жайларды салуу, кайра иштетүүчү ишканаларды көбөйтүү пландалды. Ал үчүн салык жыйноону күчөтүү жана инвестор тартуу жагы тиешелүү жетекчилерге жүктөлдү. Бегимай Асанова, Айдай Беделбек кызы, Азан Бузриков, Ынтымак.